Залкар Продакшн студиясы тартуулайт. Айта албай сезимдеримди, батын албай тартынамын. Өзүңө болгон сүйүмдү өр түрүндө мен сонайын. Жүрөгүң сүйгөн периси, тандаганы болсом эгер, асырап анда сүйүмдү, жүрөгүмө кабыл алдым. Биз жандай жанашып бирге баралы сүйүү багына. Биз түбөлүк бирге жашап калалы сүйүү аралында. Сен тиригим болчу, бактылуу күндөр кайгырган кезде да. Мен аппакай маралым, түбөлүк ардайым, боломун жаныңда, сенин жаныңда. Сенин жаныңда. Сүйүүнүн күчү керемет, ошол сүйүү жашоодон бир эле келет дейт. Саламатсыздарбы? Урматтуу Залкар Продакшн YouTube каналынын жалпы катталуучулары, Кел чай ичели долбоору кайрадан сиздердин астыңыздарда. Бир күн келет тасмасынын баш карманы Сайкал, Назима Жумакадырова жана ошондой эле Бир күн келет сериалындагы өзгөчө краш бала баш кармандын эң эле баш карманы Сактан Кабылбеков. Кандайсыңдар? Жакшы. Чай ичкиле. Жакшыбыз. Мат өзүңүз кандайсыз? Убакыттан пайдаланып, мына ушул Кел чай ичели долбоорубуздун башында мына ушул сериалдын жаратуучуларына рахматыбызды айтабыз жана ошондой эле ушул сериалды көрүп, жакшы ой пикирин калтырып, күтүп, жазып, качан чыгат, эмне болду, кандай болот деп, анан эң негизгиси ушу бир күн келет сөзү менен жакшы комментарий калтырган, негизи эле жалпы комментарий жазгандарга, калоо тилек айткандарга баарыңыздарга рахматыбызды айтабыз дагы. Мына ушул кармандарыбыз менен маегибизди баштайбыз. Сайкалдан баштайынчы. Назима, биз дагы Сайкал деп көнүп калдык. Бир күн келет дегендей, кандай күн келип атат силерге? Жакшы күн келип атат. Мен өзүмдү тааныштыра кетейин деп атам. Өзүмдүн аты жөнүм Назима Жумакадырова. Кинодо Сайкал, сериалда. Анын көбүнчөсү эле азыр айтып атышат мени, өлдүң, болду чыкпа сен. Даже бирөө комментарий жазып коюптур, сен деген өлгөнсүң, мен Куран окуп койгом, болду чыкпа депчи. Багыштапсыз ба? Специально окугандар болуптур да. Анан ошону айтайын деп аткам, мен тирүүмүн. Азыр Назима Жумакадырова атым, өзүм Токмоктон болом. Чүй облусуна караштуу Токмок шаарында өскөм. Ошо. Жакшы. Белгилей кетсек, Кел чай ичели долбоорунун эң башында эле Назима келип биринчи сезонго катышкан. Эми Сактан болсо биринчи жолу келип атат. Сактан, сен да өзүңдү тааныштырып, негизи кимсиң жашоодо? Мен жашоодо деле Сактан Кабылбековмун. Кинодо дагы Сактан болгом. Өзүм Сусамырдын кулуну болом. Чүй облусуна таандык. Ошол. Ошондой баламын. Краш. Сусамырдын краш баласы деп коебуз биз Сактанды. Анан сага кандай күн келип атат Сактан? Эми буга чейинки күндөргө салыштырмалуу азыр мына Бир күн келет сериалындагы ийгиликтүү жыйынтыктап алдыңар. Анан азыр кандай күн келип атат? Башталганда кандай күн келет? Негизи эле сен үчүн бир күн келет деген нерсе кандай болуп атат? Мен бир күн келет деген сөз негизи ар бир максаттын же боло турчу иштин бир бүтө турган күнү келе турган бир буйругу болот окшойт да. Ошол буйруктун келген жери бир күн.
келет. Эмнени кааласаң жетесиң, боло турган нерсе болот. Эмне кылсаң дагы боло турган нерсе болот, болбой турган нерсе болбойт. Ошол бир күн келет деген сөз ошондой түшүнүп атам мен. Көп нерсени байласа болот, албетте сиздер айткандай. Ошо бир күн жакшы күндөр келип атат жашоомдогу. Ошондой эле опыт алып аткан, ошондой эле кыйынчылык күндөр, ошондой эле эң таттуу сонун күндөр күн сайын келип кетип. Негизи эле ушул Сактан айткандай, бир күн келет деген сөз дагы өзү сен айткандай ар бир адамдын күтүп турган күнү бар. Негизинде бирок жалпы алып келгенде ар бир күнгө эмне кылып, шүгүр кылып жашайбыз деген ойду бергенге аракет кылганбыз. Негизи эле ушул кино боюнча эмне жөнүндө болду кино? Кино деген бул жашоо жөнүндө болду. Жалпысынан ошо шоу бизнестин адамдары жөнүндө, кандай жашайт, сыртта көрүнүшү кандай, бирок биз ошо ичтеги көрүнүштү көрсөттүк. Баары эле гладко эмес, оңой эмес. Ошо шоу бизнестин адамдарына негизи эми кыйынчылыктары деле бар да. Кандай жерде жашайт, эмне кылышат, кандай өздөрүнүн жүрөктөрү менен эмгек кылышат, бирок ал эмгек бааланбай көрүнбөй кетип атат. Ошону биз кыргыз элине көрсөтөлүк деп чечтик, бирок көбүнчөсү өзүнүн ою мындай деңгээлине жараша кабыл алат экен да. Эмне бул жерден тартып койдуңар, нормальный жер жокпу деп. Жана биз болсо болгонун эле көрсөттүк да. Кандай жер? Эмнеге биз өзүбүздү алдап жашашыбыз керек? Только мындай трехэтажный жок, биз болгонун көрсөттүк. Ошону ар ким өздөрүнө кабыл алышты. Анан эң башкысы эми эң акыркы сериясын көргөндөр түшүндү болуш керек. Ошол максатта тарттык, анткени бул жашоо кыска. Баарын динге чакырдык. Анын динди түшүнбөгөн атеисттер сөгүшү мүмкүн да, эми бул эмне деп. Бирок мусулмандар Кудайга шүгүр көп экен, анткени комментарийлер жакшы болуп атат, элге жагып атат. Биз аябай кубанып атабыз окуп ар бирөөнү. Баарын окуйбуз, баарына жооп бере албасак дагы эң жакшы комментарийлерге жооп берип атабыз. Сактан, сен оюңчачы, кино эмне жөнүндө? Кино көп багытта болду деп ойлойм мен. Албетте Назиманын дагы оюна кошулам. Жана ошол эле маалда чыгармачылык дүйнө, ошол эле сиздердин линияңыздар. Негизи милициялардын жашоо турмушу, ошол эле убакта аларга карама каршы Тура эле. караалардын да, ошондой эле бир кичине туура эмесирээк жолдо жүргөн адамдарды дагы ошондой эле менин линиям жакшы жакта, жакшы нерсеге үгүттөп жүргөн. Ошондой эле менин атам баласына убакыт бөлө албаган, үй бүлөсүнө убакыт бөлө албаган. Мындай көп тармакта болду деп ойлойм мен. Ооба, урматтуу биздин достор, Залкар Продакшндын катталуучулары, мына бир күн келет сериалыбыздын сценарий колунда турат. Мына ушул жалпы кармандар айткандай, жалпы кино негизинен 4 сөздүн негизинде тартылган. 4 сөз үчүн тартылган. Ошол 4 сөздү сиздер дагы көрдүңүздөр болуш керек. Эгерде көрө элек болсоңуздар, анда 12-серияда ушул негизи кино эмне үчүн тартылганын айтып атабыз. Анан Сайкалга суроо бергим келип атат, Назимага. Сенин линияң аркылуу биз баардык персонаждарды берип атабыз. Сен аркылуучу. Анан негизи кинодогу образың таптакыр башка. Башка дегенде кандай? Характерлериң башка кинодогу. Ал эми жашоодо сени биз таптакыр башкача билебиз. Бирок сен ошого терс болуп ойнодуң. Бир эле сага окшоштугу бар. Бул эмне? Өзүңдүн кесибиң. Өзүм кесибим. Анан өзүңдүн характериң боюнча дагы өзүң жашоодо кандайсың негизинде? Мен жашоодо характерим аябай деле оор эмес. Бирок кино Анчалык маса белгилебей эле. бирок кинодогудай да эмес да. Анткени жана эже келип да ушуп кетет го. Атаң силер деген көнгөн турбайсыңар ушинтип акчаны заказды алып коюп, больницага жатып алып дегенде, эже кечиресиз, атам больницада. İşte бүтүрбөй алган больницага жатып калды, я. Көнгөнсүңөр да, көнгөнсүңөр. Заказды аласыңар, акчасын аласыңар, анан калп эле больницага жатып алат. Далайын көргөм ушундайды. Мен силерге көрсөтөм. Далайын көргөм ушундайды. Эже сиз эмне деп атасыз? Кой Сайкал, эжеге кой, сабыр кылыңыз кичине.
эгерде жашоодо эми Кудай сактасын андай нерсе болбогондо мен ошондой эжеге жакшы эле адыр болмокмун. Эже сиз алдантип сүйлөбөңүз, сиз туура эмес сүйлөп атасыз. Эми улуу болсо деле ал атамага эметип атпайбы? Мен айтмакмын. Эже эмне болуп атасыз деп. Жүрүңүз сүйлөшөбүз деп. Жүрсөңүз четке. Жүрсөңүз деп анан эже эмне деп атасыз деп эле калып анан башым жерге салып такырымдай. Слишком анан жанакы подружкам бар го. Кел фальшер деп атасың деп. Фальшер алсам деле фальшер деп атасың дегендер болот негизи жашоодочу. Айтмакмын негизи сен өзүңөр да анда чыгып эмне кыйын болуп атасың мага келип алып. Тем более Мараттын көзүнчө мен уят кылып деп элечи. Анда да жооп бере албай туруп калам да. Сайкал, ты, конечно, извини, но второй куплетты сен фальшер деп атасың. Жакшылап даярданып келчи, бизди кыйнабай. Анан ошо тиги даже кыйналып кетип аттым да съемка учурларында, жооп берсем режиссер болот байке сурашат. Жок, сенин ролуң башкача деп анан ошо. Анчалык деле зөөкөр эмесмин, бирок кичине бар да характер. Ата киного бирок ошоштук жактар дин жолун Кудайга шүгө билем. Музыка жагын окшошкон. Анан баса белгилейге дейинчи кээ ойлоп атышат да. Хиджаб кийди кинодо депчи, бирок кинодо да кийген жокмун да хиджаб. Просто намаз окуп атканда по-любому орону окушуң керек да, ошондой болду да. Мен көбүнчөсү кино хиджаб кийип өлдү деп ойлоп атышат да. Андай эмес. Намаз окуп атканда хиджаб кийет да негизи. Сактан сенчи жашоодо эми бул сериалда сен аркылуу адамдын жакшы жагын баарына жардам берип жүргөн, үйдөгүлөргө болгон мамиле, ата энеге кандай мамиле кылыш керек, ошонун баардык нерсени сен менен биргене аракет кылдык. Анан негизи жашоодо сен ошондойсуңбу? Сиздер билесиздер ошондоймун. Жашоодо сактан кандай? Жашоодо кинодо сактан мен үчүн идеалым болду окшойт. Аябай туура эмес жолго баспаган, туура эмес сүйлөгөн, бүт баарын орду менен кылган. Албетте ошол нерсеге умтулам. Ошондой болгонго. Бирок жашоодо албетте башкачаракмын. Тамашалап сүйлөгөндү жакшы көрөм, какшыктап сүйлөгөндү жакшы көрөм. Анчалык деле ой жүгүртүм. Мындай бир багыттуу эмес албетте. Мындай чачырап кетет, кээде өзүм таппай калам. Жакшы эле адам болгонго аракет кылам, бирок ошол кинодогу сактан мен идеалым. Бирок мен жашоодо андай эмесмин албетте. Сиздер да билесиздер болуш керек кандай экенин. Өтө. Бирок ошо жашоодогу окшоштуктарыңар бул чыгармачыл адамсыңар. Ошол багытта окуйсуңар. Кинодо мисалы биз ошо чыгармачыл адамдарды силерге аркылуу байлаганбыз. Сактан мисалы эмне аранжировка жасайт, музыкант, сен ырчысың. Жашоодо деле ошондой аранжировка жазасың, кызыгасың, ырдайсың. Окшоштуктар ушулар. Какшык деп калдым. Какшык жери кинодо кайсыл жактарды эсиңде калды? Какшык жери мен да билем, какшык жери. Жана мен үчүн ошол болгон, бирок какшыктап айтты билбейм. Сен сонун жерде жашайт турбайсың. Сен бирок сонун жерде жашайт экенсиң. Жаныңда театр, бул жагыңда парк. Кинодогу менин образымда какшык жок болуш керек деп ойлойм. Какшык жок, бирок какшык Ата бир-эки жерге кошконбуз. Апаң менен сүйлөшкөн диалогуң бар. Апам менен сүйлөшкөн диалогум да бар. Эмне деп? Эме деп сүйлөшкөн жерибиз бар. Мен анда келин алып. Мен анда келин алып келейин. Макуланда мен келин алып келейин. Силер мантынын камырын жайдырып анан өзүңөр да бир текшерип көрөсүңөр да. Чын элеби? Тамаша. Чынбы дегенде, тамаша деген сыяктуу, бирок аябай эме эмес, бирок кичине какшыгыраак да. Анан тажат үйдү кечке суроо бере беришет го. Назима ошондой түшүнүп калса керек, бирок ал жерде чын эле жан дүйнөм менен айткандагы сөз болчу да. Негизи сен сонун жерде жашайт турбайсың. Театр. Бул жан парк ал жак. Рахмат, урматтуу достор. Кимде ким мына ушул бир күн келет тасмабызды көрсө, мына ушул каармандар жакса, же болбосо ушуларга кандайдыр бир эртеңки жашоосуна да бир ийгилик каалайт десеңиздер, сөзсүз түрдө комментарий жазып коюңуздар, лайк басып, тык этип. Башталды.
болуп турат ушундай кечиресиздер. Эме сураныч акырыныраак болуп турасыңарбы? Неге? Биз биякта балдар үчүн келечектен кино тасма тапканбыз да. Октябрга мугалимдер күнүнө чыгабыз. Ошо успеть этпей атабыз, кичине мешайт этип атасыңар. Хорошо, анда азыр бүтөбүз, рахмат. Канча минут калды? Азыр бир 10-15 мүнөттөй. Достор, силер да видеону көрүп атканда үнүн кичине кичирейтип аласыңарбы? Мейли, рахмат. Бул киши бир күн келет тасмасынын режиссеру. Азыр өзү айткандай эле келечек балдар менен мугалимдер жөнүндөгү тасманы монтаж жүргүзүп атышат. Алар да туура түшүнүп калды. Ушул сериалга кандайча келип калдыңар, ошол жөнүндө сүйлөшөлү. Ушул сериалга баарын кызыктырган суроо. Кандайча келип калдык. Мен айтсам болот, для меня чудо депчи. Анткени сиздер менен таанышканыма 1 жылдан ашып бартат. Бул жакка башында ырдап келсем, андан кийин проекттерде чогуу иштешели. Ыйлап кетип атам. Проекттерде чогуу иштешели деген. Чогуу иштешели дегенде мен ойлогон эмесмин, мени ушундай тандап алышат депчи. Ушундай главный героиняга, башкарманга, мага ушундай ишенип, өзүм ишенбеген учурда силер мага ишенип, мындай түрткү бердиңер. Мен аткара албайм деп башында эле айтканда, жок, сен аткарасың дегенде, анан мен бир күн ойлондум, кечке жатып алып. Аткара аламбы, колуман келеби деп ушундай ойлонуп, анан эми баарын мындай чыгарып бербесем да аракет кылдык. Анан ушундай келчайчели долбоор аркылуу тааныштык. Анан ырдаганым силерге жакты окшойт. Анан ушундай сценарий боюнча ырчыгыз керек болуп атат. Эми актрисалар деле толтура кыйын аткарган, бирок алар ырда албайт, сендей болуп гитара черте албайт. Анан сен эми шоу бизнестин адамы болгондуктан сени үйрөтүп алсак болот деп мага ушундай түрткү бердиңер. Ошо. Баса белгилей кетчү нерсе, урматтуу достор, биз ошо бир күн келет сериалын пландаштырып аткан учурда кимди тартабыз, кандай болуп калабыз дегенге чейин эле бул каармандар биздин жаныбызда болчу, биздин студиябызда чогуу иштерип чогуу алып барчубуз. Анан чындыгында Назима айткандай, кээ бир адамдар бизге айткан учурлар болгон да, сөзүн ачы, эми сериал бүтпөдү. Айта берсе болот дегендей. Эмнеге бул кызды тандап алдыңар? Башка кыздар жок беле деген сыяктуу нерсени айтты. Анан биз айттык, сериал чыкканда көрөсүңөр дедик да. Эмнеге биз именно Назиманы тандап алдык? Сериал чыккандан кийин көрөсүңөр дедик. Бирок кийин ошол адамдар сериалды көргөндөн кийин анан түшүндү да, эмнеге Назиманы тандап алган. Анткени Назиманын өзүнүн талантын билебиз, мамилесин билебиз, жоопкерчилигин билебиз, келбетин билебиз, талантын билебиз. Анан ошол себептен биз Назиманы тандап, анан менимче көрүүчүлөрдүн баарына жакты болуш керек. Эми сөзсүз түрдө мындай негатив комментарийлер жакпаган баарына жага албайсың. Ал жөнүндө дагы сүйлөшөбүз. Сактан. Мен эмне болуп келип калдымбы? Вдруг. Мен студияга негизи актёрдук чеберчиликке кызыгып баштагам да. Ошол нерсени каалап эле киного тартылгым келип, клиптерге тартылып жүргөндө сүйлөп эле тартылып өтчүмүн да. Сүйлөп тартылгым келе баштаган. Анан курстарда окуп, өзүм болсо музыка жаатында окугандан ошол билимге суусап жүргөм негизи. Билим алгым келип, анан да бир жактын курсун окудум, сиздер менен тааныштым, бияка келип курс окудук. Кудайга шүгүр, ийгиликтүү экзамен тапшырып, ошол жактан кичине болсо да өзүмө бир нерсе ала алдым деп ойлойм. Анан сиздер менен жакшы болуп калдык. Сиздер көрдүңүздөр окшойт менден. Ошол образды көрө алганыңыздар го деп ойлойм да. Анткени жазып атканда менин кинодогу сактанды, мисалы, сценарийси ошол эле, сиз ошол эле болот байке. Сиздер жараттыңыздар да меничи. Анан ушул образга мени туура көрө алгансыздар го деп ойлойм. Тем более тааныш болсок, катышып жүрсөк, мен сиздерди билем, сиз мени билсеңиздер, анан ошондой. Тем более мен силерге акча бердим деп ойлоп. Тем более көп суммада акча берип атсам койсуң. Жок. Ооба достор,
Эскерте кетчү нерсе, мына ошол Залкар Production студиясында актерлук курс бар. Булар эмнелер өзүнө рекламалап атат дебеңиздер. Эгерде кимде ким мына чындап ушул жаатка кызыгып, мен тартылам, мен ушул чөйрөгө кызыгам десеңиздер, келсеңиздер болот. Биздин эшиктер албетте ар дайым ачык. Анан албетте мына ушундай проекттерге өзүбүздүн окуучуларыбызды тартабыз, өзүбүздүн мына аралашып жүргөн, ушул чөйрөгө кызыгып жүргөн, ушул чөйрөдөн өзүн көрөм деген инсандар менен биз сөзсүз түрдө кызматташабыз. Анан кинодо кайсыл нерсе өзүңөргө мешать этти, кайсыл нерсени көрүп мындай, балким мындай коюп койсом болмок, мындай ойноп койсом болмок деген нерсе актерлор сөзсүз болот да. Көп эле нерсе болду. Сактанга мисалы эң чоң мешать эткен нерсе бул өзүң айтып көрчү, анан мен айтайын. Мага көп мешать эткен нерсе брекет болду. Брекет. Анан текстке байланган нерсе болду. Мен ал нерсе мурун башыман өтпөгөндүктөн билген жокмун. Мисалы, текстке байланып, башка сөз таба албай, текстке байлана берсең сөз чыкпайт окшойт да. Ошол нерселер болду. Кээ бир жерден кинону көрүп атканда уялып кеткен жерлер болуп атты да, өзүм ойногонумду көрүп алыпчы. Сайкал. Меники дагы ошондой уялып кеткен жер көп жерден болот да. Особенно чочуган жактар. Сактан, жүрөм түшүп калбадыбы? Мен оңой менен чочубайм да жашоодо. Ушундай эле катуу чочутпасачы. Анан мен кол чапса ой деп чочуа албай кыйналгам. Ошол жери өзүмө жаккан жок. Эмне деп аткарып койдум ал жерин депчи. Нормально чочутпайт беле. Нормально чочутса деле, жарманке чочуткан жак, ладно, ал көрүнбөй туруп чочуткандай. Кичине нормальныйраак болгон. Жарманке, канча айтам сага чочутпой жүр деп. Сактан менен чочуа албай, болот байке, эмне болуп атасыңар, мактаса ушинтип деп турбайсыңар деп бизди ушкан ошондо. Ошо чочуган жерлери, анан атам менен байланышкан жактарда кичине. Эмнеге сүрдөдүм, анткени ушундай профессионалдуу, такшалган актер менен аткарганда сүр бар экен. Анан аны аткарбагандай сыртта отурган киши айтат, жакшы эле аткарып койбой деп, бирок ал жөн эле камераны коюп койсоң бетин жабат да. Бул жакта деген съемочная команда, звукорежиссер, оператор баары турат, анан еще сени актер карап турса сүрдүү эткенсиң да. Менде наоборот болду, тескерисинче болду да. Мындай күчтүү актерлор менен ойногондо алар кайдымкыдей жардам бергендей сезилди, тескерисинчечи мага. Назима менен ойногондо аябай кыйналдым. Жардам берип чын эле ошол образга киргенге мындай аябай түрткү болот экен да, профессионал болсо. Мен эркелебейм да. Ошон үчүн эркелеп ата деп аткаргандарым окшошпой калды да өзүм үчүнчү. Анан Сактан менен аткарып атканда аябай эле кыйналбадыкпы, жакшы эле биз менен. Назима деп. Урматтуу достор, эскерте кетчү нерсе, Назима менен Сактан булардын биринчи дебюту, биринчи тасмасы. Ошондо эске алып коюңуздар. Анан сиздер айтып аткандай эле, мен эң биринчи тартылып аткан күндөрдө эң биринчи силердин кадрларыңардан ошол нерсени байкап аттым. Баягы эң биринчи чу дегендеги толкундоолоруңар. Бирок андан кийин мындай акырындан көнүп, аягында кандай ойнош керек, каяк караш керек, камерага кандай иштеш керек деген нерселерди акырындан өздөштүрүп баштадыңар. Эми бул камеранын астындагы процесс бир артына өтөлү, камеранын артындагы процесстер кандай болот? Артында процесстер жагып эле атты бизге, анткени мындай чай, кофе ичкиси келсе дап-даяр болуп келип эле, ушундай сонун карап бизде. Грим керек болгондо, меники ушундай да. Бир съемканын эртесин бияка бирденке чыгып калат, андан эртесин бияка, анан ошону жаап эле таска болот. Анан макияж жок, сниматься эткенде кичине стрёмныйраак болду. Эмне кандай көрүнүп калам, анан нерабочая сторона дегендер болот экен да. Анан капризный боло албайсың да кинодон, анткени сен бардык жериң рабочий болуш керек деп айтышат да. Анан ошондон кийин макул деп. Ошо. Негизи силер буга чейин эле таанышып элеңер же сериалда тааныштыңарбы? Биз буга чейин тааныш эмес болчубуз, сериалда тааныштык. Эң биринчи ошо чакырып ушундай сериал болгон таат, баш карманды силерди көрүп атабыз деген күнү тааныштык, Ооба. Ошол күнү таанышпадык. Урматтуу достор,
Ушул жактан кыскарча айта кетейин. Назима менен Сактан сериал башталганга чейин бизде баа берүү деген передачабыз бар болчу, программабыз болчу. Ошого келишкен. Башында ырчылык эмес, алпарчу болобуз деген жакшы ою менен азыркы чыгып аткан ырларды, хит-ырларды баа берип, алардын аранжировкасына сөзүнө деп алпарчу менен баштагансыңар, биринчи. Жок, ал биринчи сериал жөнүндө келип сүйлөшкөнбүз, ошондо таанышып калганбыз. Анан кийин чыкканда бизден сценарий жазылып бүтүп, наркы берки болгонго чейинки ушундай бир нерсе кылып көрбөйлү деген нерсе болчу. Кандай алпарчу болушту экен, кандай алпар болду экен, эмне берүү болду экен, баарыңыздарга кызык болуп атса керек. Башкармандардын анда астыда видео берган нерселер үчүн ошону көрүп туруп анан кайра маекке келели. сөздөрүндө чынын айтсам түшүнгөн жокмун. Дел берим, ай, мая. Могусту көрүп калсам эле кыйкылмакмын го. Анда эмесе жанатан бери Нурлан Байкеевдин ырын сындап атабыз. Кесиптешимдин ырдаганын эл сындасын. İzledim bir senin ardınımdı. Baktım emdi, bilmedim. Ötkürgüm kelbes gündürdür. Öçbөгөн suyup, tabamın kaydan. Бали достор, эмне деген гана керемет дүн. Мына ушундай эле сонун маанай менен биз чыгарылыштын экинчи бөлүгүн баштайбыз. Биз менен болуңуздар. Бул Залкар Production YouTube каналы Бабер долбооруна кош келиңиздер. Мурун айткандай эле дагы бир жолу айтып коеюн, азыркы эстрада жылдыздарыбыздын ырларына өзүбүздүн көз карашыбыз менен баа берип көрүүнү чечкенбиз. Ошону чечип атабыз. Мына урматтуу достор, Сактан менен Назиманын буга чейинки алпарган берүүсүндө көрдүңүздөр. Ага дагы баа берип кеттиңиздер, коюңуздар, жазып кеттиңиздер. Анан бул сериалда силерди бири-бириңерди аябай жакшы көргөн, бири-бириңер үчүн күйгөн, айрыкча Сактан. Мисалы, Сайкал үчүн эмнени гана кылган жоксуң? Бирок бир жерден эгерде ошол нерсе Сактан жашоодогу Сактан болгондо кандай болот эле дейм да, атасына жардам берип келаткан жерде эстеп көрсөк. Эгер эсиңиздерде болсо, Сактан Назиманын атасынын операциясын төлөп чыгып келаткан жеринде Сайкал сыртта Марат менен сүйлөшүп турат. Не кылат элең? Негизи жашоодо ошондой болсо. Жашоодо болсо мен кетип калбайт болчумун да. Точно бармакмын. Барып ошол жактан таанышып ким болот бул деп допрос алып. Анан сразу эле монтип бузуп салып эмес, эми ишти тактамакмын да ким. Жөн эле кетип калып эле ойлоно бербечи. Ким бул? Ушундай болот. Не? Анан ошол жактан сөзүнөн жаңыбыт наркы берки болсо жүрө бересиң ушинтип деген сыяктуу нерселерди кылмак болушум керек эми ишин. Сен үчүн $3000 берип атсам деп. Ошентип да. Жок эмне. $3000 берип атсам сен деген бул меники боло элек да. Ал жерден делечи. Толук меники эмес болчу да. Негизи сеники болбой калбады. Девушка парень эмес болчу дегеним го эми. Бирок допрос болмок эми. Неге антип атасың деп.
гүлүңдү ала бер. Мишка менде калсын. Мишканы алып кетем да. Мишканы алып кетем деп мындай. Бирок сен айтып атпайсыңбы баягы андай учурду деле бербегенге аракет кылдык да. Бирок сайкалга көбүнчө жазуулар болду же ушундай сөздөр болду билбейм. Көбүрөөк сактангабы же Мараткабы? Бул менен да жолугуп аттың, Марат менен да жолугуп аттың. Өзүңдө кандай неме болот да? Өзүңө кимиси көбүрөөк жагат да? Негизинен экөө тең эле жагып атты. Ошон үчүн экөө менен тең жолугуп аттым. Гүлүн принимать этип аттым. Тамак жеп аттым. Экөөнү тең бирдей таарынып, мисалы, жана палочка менен үйрөнө албай атканда сактанга таарынам го. Бардык адамдарга антип таарынып характерин көрсөтөрбөйм, жакын адамдарга. Жактан Марат менен мак ойноп атканда, бас ойной десем ойнобой коет, ошондо дагы таарынам. Жаш сезимим алданган, жүрөксүз деп кыйналган. Күндөрүмдү эстеп сагынам. Канча күндөр өтпөсүн, жылдар айга өзгөрсүн. Экөөнү тең эле жакшы көрдүм. Бирок баягы сөзсүз түрдө бирөөнү тандаш керек учур болуп калса, эгерде финал андай боло туруп болбой калганда, финал таптакыр башкача болгондо сөзсүз бир жыйынтык болуш керек болчу да. Негизи силердин оюңарда. Эми элдин оюн айталык, биз анткени алар айтып атышты. Биз ойлогонбуз, акыркы сериясы башкача бүтөт деп. Экөө үйлөнөт, даже бала чакал болот деп да жазып атышат. Бала чакал болуп, ушунун бактылуу болуп бүтүрөт деп ойлогонбуз. Эмнеге мындай болуп калды? Анан эми элдердин фантазиясы бар да, даже эме деп айтып атты да. Марат кетпей калып, как жүрөгүмдү бирденкесин берип анан сактап калат деп да. Сактап калат. Ооруп калганда. Ошол күлкүм келди да, адамдардын фантазиясындачы ушундай мен ооруп калса кетпей анан ал өлүп мен оорудум. Ал өлүп, анан Сактан экөө калат деп айтып атышты. Ошолорду окуп мен күлүп аттым. Бирок андай болгон жок деп. Эми андай болсо биздин маанисин кетирип салмакпыз сериалдын. Жөн эле тартылган сериал болуп калмак да. Ошо эң мааниси эң акыркы сериал. Жалпы. Анан бул баягы экөө менен тең бирдей сүйлөшүп жүргөнүң, экөөнү тең байкап жүргөнүң дагы бир кыргыздын бир макалына окшошуп кетет экен да, мындай карап көрсөм. Эки тоонун көбүн эңсеген эчки ачка калыптыр. Бирок жашоодо андай эмес. Жашоодо андай эмес. Анан баягы айтайын дегеним, максатыңа жетпей калдың да сен. Студияны да берип салдың. Бро деген сендей бро болот. Вот бро. эчнесебиз. Ишенесиңби, бро? Мага өмүрүмдө эч ким интип студияда иртеткен эмес. Не кыласың эми? Жок, бул деле жаман эмес го деп ойлойм, анткени менин артымда бар да бир нерсе. Атам бизнестери бар. Атам бизнестери бар, атам бар, атам бизнестери бар, берки эме бар. Эгерде үйлөн деп калсаң, тумары бар, аптекасында эле. Чөп Варианттар бар. Ошон үчүн кайгырмай жок эч качан. Баягы финалды ушундай кылып коюп койдук. Сага кандай болду өзү финал? Өлүп калган, өлүп аткан кандай экен кинодо? Өлүп аткан оор эле болду. Анткени жанагы мага деген тез жардам кылып, мындай мен жандандырганга аракет кылышат да, ошол жери келбей калыптыр да. Ошондо аябай кыйналдым, анткени врачтар өздөрү чыныгы врач болгон үчүн мени кыйнап салышты. Ушундай токто айтат да, камерада стоп деп айтпайт да, кечке кыйнап деген үндөр чыгып кыйналдым.
Анан ал жерин алып салышыптыр, туура болуптур алып салганы, кулаганда. Кулаганда ошо ооруп кулаш керек, аябай оор болду. Анткени ал учурда мен энергиям ашып ташып, сонун настроение жакшы болчу да. Анан настроение жакшы кезде ошондойду көрсөткөн оор болду. Анан эмеден реанимациядан ойгонуп чечем го. Ошондо да аябай мындай оорулуунун эмесин аткарган. Оорураак болду, бирок аракет кылдым болушунча. Көргөнүм, сезгеним. Жанагы жериңди белгилей кеттиңер атат достор, сабак учурунда баягы оорунун уже кесепеттери башталганда жыгылган жер. Ошол эпизод. Ошол жерин аябай оор болгон. Анткени башым тийип калбасын деп мен мындай көбүнчө мояк жагы менен кулап аттым да. Бирде жолу кулаган жокмун да. Өзүнчө 5-6 жолу куладым да. Үйгө берилген тапшырманы аткардыкпы? Ооба. Азыр көрөм, текшеребиз. Ким жасады, ким жасаган жок. Бек, сүйлөшүп отурабыз. Өчкөн сейтиз. Жас чыбатпаттан кайра. Эмичи көрүндүбү? Жаско. Болдуңарбы? Эмне болду? Эмне болду? Жакшы эле беле? Анан кулап атып байкабай калыптырмын. Эртеси күнү буттарым көгөрүп кетиптир. Башында көк болду. Андан кийин цвет алмашып атты да, күн сайын фиолетовый, пурпурный болду. Ярко каштановый болду. Аягында голубой болуп турган жолуп кетти. Бирок ооруп атты. Жолуп кетти, жакшы болду. Кармап атканда да ай ооруп, эмнеге ооруп атат деп өзүм таң калыптым вроде. Деп ойлонуп атпаймынбы? Кулабадым беле мен 7 жолу деп. Башым кичине эле калыптыр. Ошол жагында биз да монтаждан көрүп, жакшы кулаптыр деп анан ушул суроону берип атабыз да. Анан сүй жөнүндө айталы. Азыр эми сүйүп турган малыңар, күйүп турган малыңар дегендей кинодо да ошол нерсени берүүгө аракет кылдык. Анан ошол кинодогу сиздердин биринчи жолуккан жердеги мына ушул сериалдын өзгөчөлүгү достор, ушул чыгармачыл адамдар жөнүндө болгондон да сырткары бул жакта ырдалган ырлар бүт жандуу аткарылган. Кармандардын өздөрүнүн үндөрү менен аткарылгандагы бир өзгөчө болду окшойт. Анан ушул силердин биринчи таанышууңардан мына ушул эпизод эсиңердеби же айтайынбы? Биринчи таанышкан жериңерди кыскача кылып берели да, анан ошол жакта ырларды аткаралы, Камера, мотор, начали. Саламатсызбы Муксатпы? Муксат, келиңиз. Мен Клара эженин тапшырмасы. Клара эже. Келиңиз, отуруңуз. Чайга карап, чайдан ичип. Өзүңөр каякта окуйсуңар азыр? Азыр музыкалында окуйм. Мен эмне кылышым керек, кандай тапшырма боюнча. Мен атым Сактан, мен ушул студияда иштейм. Өзүм музыка жазам, аранжировщикмин. Сиздин тил менен айтсак. Заказ алгам. Бир заказ бар эле, ошол ырдаш керек болуп атат. Бирок жөнөкөй ыр эмес да, эстрадный эмес. Кандай ыр болду? Илахи ыр. Мен колуман келе алып Ал Клара эже жиберип атса демек келет го. Негизи любой эле бир ыр ырдасаңыз,
голосуңузду, тембриңизди көрөйүн, ырдай аласызбы? Ошону жеткире аласызбы? Да бул гитараны алсам болобу? Ошол гитараны сиз үчүн коюп койгом сатайын. Байкоосуздан сага кабылдым, кайдан жүрүп неге табылдым, элестериң бура бастырбай, элеп алдың барын жанымдын. Ай, бирге жүргөн түн, ой, кайра кайрылгын, көргүм келип абдан сагындым, көргүм келип абдан сагындым. Сон Кинодо ушул эпизоддо биз атайын ушул ырды эле фано менен сопровождать этип, Сактандын акшык болуп калган жерин бергенбиз. Ырдап аткан жерден мындай өзүнчө бир аламга кирип кеткен. башык болоюн деп атсам адашып кетпеби? Ошо ашык болбой. Бирок ошондой эле кинонун ичинде кайра Сактан ошол жерде отуруп, Сайкалды сагынып, эңсеп, жолуккусу келип, дагы бир чыгарма аткарган жери бар. Ошол чыгарманы анда Сактандын аткаруусунда окуп көрөлүчү. Комуз мененби? Комуз менен. Чикаго келгенге чейин Чикаго азыр бизди тартып атат. Давай. Ошол чыгарма негизи кыйын чыгарма да, менин билишимчечи. Бирок мени кинодо кыйнап ырдат чыгар. Аппак куплети, Бабалардан калган сүйүү ыргагы, бул жашоонун көркү көңүл ачууда. Өмүр шаңы экөөбүзгө тең орутугай, сен туш болдуң жаным көңүл назына. Sensiz көркө келбейт жазгы тентек желдей, сансыз күндөр өттү басы ирмемдей. Келчи жаным келчи, жан дүйнөмө кирчи, сени күткөн бакыт эшигин ачып киргенде. Бир берилген шаттуу өмүрдө кири кетпесин ару көңүлгө. Бул жашоодо өкүнүүлөр аз болор ай, аккуу мисал сүзсөк жаштык көлүндө. Мен да сага аппак сүйүү берейин ай, сен да мага аппак сүйүү тартуула. Ай, баракелде. Чындап эле мына ушул аппак сүйүүнү, таза сүйүүнү, ару сүйүүнү кинонун аягында көрүүчүлөр бизден күткөн. Бири-бириңер менен чогуу калганыңарды күткөн. Бирок эми баягы шартына байланыштуу, кинонун сценарийине байланыштуу ал нерсе болгон жок. Эгерде ошондой боло турган болсо, негизи эле азыр мындай ушундай мүмкүнчүлүк болуп атат. Бири-бириңерге мындай бир ичиңердеги кинонун ичинде мен сени сүйөм, мен дагы сени сүйөм деген нерсе бири-бириңерге айтылган жок да.
бир гана нерсе бул силердин ошол ырларыңар менен берилип атты, көз караштарыңар менен берилип атты. Анан азыр бир мындай бири-бириңерге болгон ошол ырыңарды, ошол көз карашыңарды бир сөзгө айлантып туруп бир сөз менен айтып көргүлөчү бири-бириңерге. Жена айтабыз. Эме да. Негизи личный жашоо болот го, жеке деп айтылабы. Жеке жашоо деген сыр бойдон калыш керек деп ойлойм да. Каякта болойлук, каякта жүрбөйлүк. Сыр бойдон калган жашоо деп ойлойм. Эгерде ошол кино аягына чыга турган болсо, мен Назиманы өзүмдүк кыла алышка болгон аракетимди кылмакмын аягына чейин. Ошол нерсеге жетмекмин деп ойлойм. Бирок андай болбой калды, Андай болбой калды. Жашоодо болсо, ыйладыңбы бирок сен мисалы реанимация бар билгенмен Назиманын эмне ооруга чалдыгып каласың? Лейкоз. Лейкоз. Жаман оору, Финал бар, мүрзө бар. Сен ошол учурда мындай чындап ошол нерсени элестеттиңби? Көзүңөн жаш чыктыбы? Ыйладыңбы? Кайгырдыңбы? Албетте. Ыйлаган жокмун, көзүмөн жаш эмнегедир чыккан жок. Бирок ушунчалык кайгырдым да, аябай эле кайгырдым чын эле. Аябай ал нерсени кичине мен өзүм кайгырганым ошондой окшойт мындай. Көп билинбейт окшойт да. Бирок жан дүйнөмөн аябай эле кайгырдым, мындай чын эле ошол образга киргем ошондо. Ошол жери мага жаккан өзүмөчү. Киргем да анткени. Анан эми азыр көп силердин тарабыңарга айтылып атса керек. Негизи жашоодо ушундай бири-бириңерди мындай чогуу жүрөсүңөрбү, девушка паренсиңерби деген нерсе да болуп атат. Ошол кинодогу сезимдер ушундай болот го. Кинодон таанышып туруп жашоодо сүйлөшүп кетишет, үйлөнүп кетишет, башкалашып кетишет. Ошол нерсе барбы? Ошону сурагым келип атат ачыгын. Андай нерселер көп эле болуп атат негизи. Акыркы сабактын мисалы алар үйлөнүштү. Алар үйлөндү. Ошол эле кайрат таксист. Силер дагы ошондой болуп үйлөнүп аласыңарбы деген суроолор көп болуп атат. Анда үйлөнөсүңөрбү, чындап эле сүйлөшөсүңөрбү деп. Көп эле болуп атат, аябай. Каждый второй комментарий ушинтип жазат. Бирок ким билет, ким билет. Эч ким билбейт да, анда экөөбүздөн башка. Демек бул нерсе силердин ортоңордо сыр бойдон эле калат. Сыр бойдон эле калат. Жаңылыктар болсо сөз бөлүшүп койгула. Бир нерсе. Балким. Анан кинодон кийинки реакция совсем башкача болду болуш керек, таптакыр. Азыркы Instagram баракчаңар, TikTok баракчаңар кандай өзгөрүүлөр болду? Көчөдөн адамдар таанып учурашып атабы? Эмне өлүп калдың деп атабы? Же эмне ушундай сыяктуу эмнелер болуп атат ошол жөнүндө айтсаң? Эң биринчиден эле режиссерду сөккөндөр көп болуп атат. Эмнеге несправедливо баарын бактылуу калтырып, жада калса бомжду бактылуу кылып, анан сен заслужила, сен ушундай кыйналдың, анан аягында бактылуу болушуң керек болчу да. Үй жок, кыйналып жашадым деп ушундай айтышты. Режиссерду ушуп атышты да. Мен айттым, мен аягында бактылуу болсом, кинонун смыслы чыкпай калмак. Силер түшүнгүлө да деп. Эми ал эмнеге атым сайкал? Мен башка кыздын ролун жараттым. Ошон үчүн өзүмдүн атымды койгон жокмун. Башкача роль болгону балким Назима болуп аткара бермекмин деп түшүндүрүп аттым элдерге. Анан тааныгандар болуп атат, сүрөткө түшкөндөр болуп атат, келип TikTok тартып кеткендер болуп атат, кичине уялып эми башкача болот экенсиң, башка сезимдер. Актив жакшы болуп атат. Мурункуга караганда просмотр, лайктар көбөйүп атат. Реклама сунуучу болсо кызматташ боюнча сунуштар келип атабы? Сунуштар келип атат, бирок запросты ачпайм да мен. Баягыда просто аябай мындай скучно болуп кетип, запросты карайын да деп карасам келип ошондойлор. Анан кайра жаап койдум. Эгерде сториске чыгара турган болуп калсак, же болбосо видео киргизиш керек болуп калса, лентага канча сомдон кылып атасыз? Же ошондой эмелер да ойго келет да баягы актив башталганда? Мага азырынча андай ой деле келе элек. Анткени актив андан да жакшы болсун, дагы миллионго жетсин. Ошондо балким ойлонуп калабыз. Балким ошондо. Азыр мындай бекер элек экен анда, Азыр бекер дагы эмес. Тартпайм деле да, андай реклама кылган көп деле жагы бербейт мага. Эгерде ошол чындыгында мага жагып, эффект берсе, анда мен реклама кылам. Мен алдаган жакпайт да мага. Алдап мындай акча үчүн же болбосо на халяву деген нерсе жакпайт.
действительно жакшы продукт болсо мен аны от души эле даже бесплатно өтөшүм мүмкүнмүн да. Сактан. Менде деле ошол суроо э. Ооба, сактан да ошол суроо. Актив кандай болот? Инстаграм катталуучуларың көбөйдү, көчөдөн таанып атышабы? Ооба. Бекер бирдеке жеп атасыңбы деген. Азыр негизи эле мындай популярность, атак, даңкпы же кандай ошол Инстаграмдын катталуучулары менен ошол жакта актив менен ченелип калган сыяктуудай. А бирок менде азыр Кудайга шүгүр албетте бүт бар тең живой. Живой 4000 подписчигим бар, живой да. Кудайга шүгүр мындай. Бирок мындай аябай көрүп алып, "Йоо, сактанып экен" деген нерсе болгон жок албетте. Мен эмнегедир ал нерсени күтпөгөн үчүнбү, мындай көргөндөр таанып атат, "Сактан белең э, сактан сен кинодо аткаргансың." Же болбосо, кээ бирөө эми болот экен албетте. Сон аткаргансың деп сүрөткө түшүп. Ал нерсени дагы мындай кабыл алганды үйрөнүш керек окшойт негизичи. Ооба да. Мен азыр аябай өзүмдү жаман сезип кетем да, кээ бирөө келип аябай моочуп сактан десе аябай неудобно болуп кетем да. Ушундай деңгээлге даяр эмесмин болуш керек азыр. Кичине кое турсам жакшы болмок деген сыяктуудай ойлор келип кетет да. Аяктан тартылмай, Паратотко булар менен деп. Жок, кыздар, мага бир кыз байланышкан билем да. Мага бир кыз байланышып, биз как раз режиссер болуп гастролдо болчубуз, чалып, сактан номерин бериңиз деп коёбуз. Мен сактан номерин бере албайм. Мен сактан өзүнө бир өз айтайын. Десем мен жакшы көрүп калдым, тигинтим, минтим деп анан мен сен номериңди бергем. Ошондой сыяктуу ситуациялардан дагы көп болуш керек эми, сактан айтпай алат болуш керек азыр. Бирок ушул активиңиздер менен жакында гиф өткөрүп калсаңар кандай болот? Жок, биз негизи гифтен алыспыз. Андай жөн коебуз. Мындай толук өзүбүз ынана турган бир материал чыгаргыбыз келет. Планда болот атат. Ошо экөөбүздүн жанагы "Сенин жаныңда" деген ырга конкурс уюштургубуз келип жүрөт көптөн бери. Клип чыкса, буйруса. Клип чыгып, анан да жакшыраак ошол ким жакшы кавер тартып, эме болсо биз өзүбүздөн бир жакшы белектенди. Чындыгында мына ушул сериалдын астындагы актерлор менен сүйлөшүп атабыз, аркасындагы иштеген адамдарга да рахмат айтабыз. Мына ошол эле ырларды жараткан, ошол ырлардын сөзүн жазган, оонун чыгарган жигиттерге, бул Көлбай, ошол өзгөчө студияга, Чикагого рахматыбызды айтабыз. Себеп дегенде ушул ырларды дагы аябай туура тандаптырбыз, жараштыра тандаптырбыз деп азыр сүйүнүп калабыз. Анан демек жакында "Сенин жаныңдага" буюрса клиптерден күтөбүз. Анан негизи эле ушул кинонун ичиндеги ырлар боюнча айта турган болсом, кайсылыр көңүлүңөргө көбүрөөк толду, кайсылыр өзгөчө болду. Мисалы, сен деле бир канча ардайсың, сен да ардайсың. Кайсыл ыр көбүнчө мындай жакты силерге? Мага негизи мен бул кинодо ырдаган ырларым бүт бар тең дуэт болду. Ар кандай жанрда болду да. Ошол эле берки Чыңгыз байке менен ырдаган ыр "Жаш сезимим алданган" ал ыр дагы мага өлө жакты чын эле өзүмө. Ал мындай башкача тематикада, башкача жанрда ал ыр дагы өзүнчө жакты. Ар бир ырды чын эле жакшы көрүп ырдадым. Ар биринин өзүнүн орду менен. Ошол эле Чикаго байке менен ырдаган, ал болсо көңүлдү ача турган мындай "Жаро керим менин" кичине стили башкачараак. Ал дагы жакты. Ошол эле Назима менен ырдаган ыр. Ал ырларын бүт барын тең мен жакшы көрүп ырдадым, бүт ырдын барын тең. Барын ыраазымын Адилет байкеге. Ошол ырды жазган. Мага ошо Мухаммед пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ырын ырдаганда чындыгында жүрөк башкача болду. Анан монтип жазгандар да болгондо ошолорду окуп аябай капа деле болуп кетет экенсиң, бирок көнгөнгө аракет кылып атабыз. Сен деген пайгамбарыбыз ким экенин тааныбайсың, тааныбай туруп алдантып ырдабай эле койчу. Эмнеге көздөрүң көрбөйт? Эмнеге деп анан мен ошондо ичимен эле жооп берип койдум да, ошо ар бир адам өзүнүн деңгээлинде жараша кабыл алат экен да. Мен эмне кылам? Спорт этип. Мен бир нерсени билбей туруп иш кылган жаман көрөм өзүм.
действительно ошондо ырдап атканда моягымда болот го мындай волнение болуп комок турду да бир нерсе. Көрбөсөм дагы бирок сагындым. Ушундай сүйүү башкача болот экен, ал чыныгы сүйүү экен. Биздин пайгамбарыбызга Аллахка болгон сүйүү башкача экен. Ошол ыр өзгөчө болду мен үчүн. Өзгөчө. Буюрса алырга дагы клип Буюрса алырга дагы алардын үстүнөн жакшылап иштеп. негизи эле мындан ары Сактан, Назима кандай чогуу бирдек алып барасыздарбы? Же да кандайдыр бир проекттер оюңарда барбы? Бар. Ошол нерсени анткени көрүүчүлөр сиздерден күтөт го деп. Биз жанагы сиз айтып кеткен эле нерсени да азыр улантып көрөлү деп атабыз. Жакшыраак форматта мындай анда өтө чектен чыгып рамканы чийбей, мындай рамкадан өтө эле чыгып, өтө эле эмес Чынында эле профессионалдуу көз караш менен карап, жакшы формат жакшы формат менен буюрса ошону ишке ашыралы деген ой бар. Сиздерге рахматыбызды айтабыз. Атайын убактыңызды бөлүп келип, ушул бир күн келет сериалындагы процесстер боюнча, өзүңөрдүн жашооңор боюнча айтып, жалпы көрүүчүлөргө дагы бир жакшы бир жаңылык болду окшойт. Мен ишенем мындан ары дагы ошол чыгармачылыктын чыйырында өзүңөрдүн жакшы жагыңарды көрсөтүп, жакшы тасмалар менен, жакшы чыгармалар менен деп ушу көрүүчүлөрдүн жүрөгүнөн түнөк табасыздар деп. Анан албетте силерди куру кетирбестен биздин белегибиз бар. Өзүңөр билгендей биз сериалда дагы китепке басым жасайбыз. Китепти белек катары бергенди да аябай жакшы көрөбүз. Ушул китепти окуп жашооңорго бир кандай бир пайдасын тийгизет деген жакшы үмүттөбүз. Анан албетте силерге эркин микрофон берели. Жалпы ушул бир күн келет тасмасынын 1-сериясынан баштап 12-серияга чейин көргөн көрүүчүлөрүңөргө саламыңарды эркин микрофон болсун. Баарыңыздарга салам. Ушу бир күн келет сериалынын көрүүчүлөрү, сүйүп көрүүчүлөрү, жаман жактырбай көргөндөр баарыңарга салам. Сиздерге чоң рахмат. Ушундай жакшы сөздөрүңөрдү комментарийга калтырып, бизге мындай билет да опытыбыз жок экенчи, ошондойду поддержка кылып жакшы болуптур деп айтып жазып жаткандарыңызга чоң рахмат. Баарыңыздарга ден соолук каалайм. Узун өмүр, ыймандуу болгула. Ушул сериал менен ыйманга чакырганбыз. Жакшы жактан өзүңөргө алды деп ишенем. Ошо. Мен дагы Назимага кошулам. Ар бириңиздерге чоң рахмат. Негизи адамдын бул жашоодогу миссиясы адамдар менен кызматташыш керек окшойт да. Анткени кээде ойлоносуң да, бул жашоо, бул дүйнөдө эч ким жок болсо, жалгыз мен болсом эмне кылмайм. Анда эч нерсенин мааниси жок да. Жана ошондой эле бул кылган иштердин баары, бул тартылган серия, мындан кийинки чыга турган иштерибиз баары көрүүчүлөрүбүз сиздерге арналат. Сиздер үчүн кылып жаткан нерселер, ар бир аракеттер баарыңыздарга чоң рахмат. Жакшы советтерин айтып, жакшы кеңештерин берип, жакшы ой тилектерин жазып жаткандагы көрүүчүлөрүбүзгө, көрөрмандарыбызга чоң рахмат. Ошондой эле сындагандарга да чоң рахмат. Туура кабыл алабыз. Буюрса мындан ары бизде өсүш гана болот деген үмүтүм бар. Ар бириңиздерге чын дилимден Чындап мына ушул сериалды жараткан продакшн студиясына айтабыз. Ушул сериалды көргөн көрүүчүлөргө рахматыбызды айтабыз. Анан эскерте кетчү нерсе 7-сериядан баштап мына ушул бир күн келет сөзү менен комментарий жазган, 12-серияга чейин жазган биздин көрүүчүлөрүбүздүн арасынан алган болчу. Алда да ошол инсандардын аттары жазылып турат. Бизге байланышып, тилектериңизди калтырсаңыздар болот. Ал эми жалпы көрүүчүлөрүбүзгө кинонун аягына айтылгандай эле бир күн келет. Баары жакшы болот. Бир күн келет. Кайрадан ушундай үстүндө жакшы адамдар менен маектешебиз. Мына ушул сериалыбыздын жарык көрүшүнө өзгөчө салым кошкон код курулуш компаниясына, ошол UBS компаниясына рахматыбызды айтабыз. Кийинки эфирден жолугушканга чейин саламатта калыңыз.